Это вот один из наших платков. Бул биздин жоолуктардын бири, ал кыз жибек деп аталат. Здесь мы изобразили казахскую. Буга биз казак кызын түшүрдүк. Эгерде жакшы көңүл коюп карасак, ал ар түрдүү элестерге толгон. Наполнен он очень по-разному. Здесь не всегда казахский. Мында эстетикага байланыштуу казак оюулары дайым эле боло бербейт жана бул жоолуктун эстетикасы Гаудинин архитектурасы менен шыктанган. Называется тумар. Бул тумар деп аталат жана жакшы карап көргөндө ортосунда тумар түрүндө кооздук тартылган жана бул жоолукка биз ар кандай көз тийүүлөрдөн коргоп, тумар болуудай маани камтыдык. И этот платок мы закладывали сюда такой смысл, что он притягивает на себя глаз и является оберегом. Есть у нас также вот такие Ошондой эле бизде ушундай чакан моюнга сала турган жоолуктар бар. монохромные, такой более спокойные. Бул биздин жоолук топтом, ушундай монохром абдан токтоо. Тема цветочная и также очень стилизованный орнамент. Мында дагы карап көрсөк, бул темасы жана абдан стилдүү орнамент. Бул жоолук саукеле деп аталат. Эгерде карап көрсөк, мында бурчтарында казак кыздарынын шөкүлөсү бар. Саукеле казахских девушек. Заманбап чечмелөөдө кайра чыгарылган ушул улуттук оймо чийимлер ар бир казакстандыкка тааныш болсо керек. Алар биздин чет өлкөдөгү таанытмабыз дагы болуп калды. Назик жана көркөм орнаменттер эки таланттуу эжесинди, Асел менен Индира Адилдин брендинин бардык өнүмдөрүнүн негизин түзөт. Кооз оймо чийимиге камтылган сүрөттөр маданий мурастардын көркөмдүгүн баса белгилөө жана казак модасынын эстетикасына жаңы көз караш алып келүү менен өткөн доордун жана азыркынын ортосунда көпүрө болуп калат. Продукция, которая, знаете, во всех сферах нашей жизни. Сиздер билгендей бүгүнкү күнү биздин жашообуздун бардык тармактарында сөзсүз биздин өнүмдөр бар. Алар ар күнү үйдө кезиккен белектер, байгелер жана кандайдыр бир улуттук салттуу иш-чаралар, башкача айтканда улуттук элементтер, оймо чийимлер камтылган. Анын үстүнө автордук ыкма менен жасалган Казакстан өнүмдөрү казакстандыктар үчүн күндөлүк товарларга айланып бара жатканы чындыгында жеке мени абдан кубандырат. Мен жеке өзүм көрпөчөлөрдү жакшы көрөм. Менимче өздөрүнүн жоолугу, эксклюзивдик сүрөт басылган өнүмдөрү менен дайыма белгилүү болгон жана мен үчүн үй текстиль буюмдары абдан жагат. Алар жууркандар, жабуулар жана жаздыктар десек болот. Мне очень нравится это домашний текстиль. То есть это одеяло и покрывало, и подушки. Эже-сиңдилер Казакстандагы сүрөт басылган кездеме өндүрүшүн баштоочулар болуп калышкандыгын айтышат. Алардын атайын билими жок болчу. Бардыгы иш үстүндө үйрөнүштү. Көп эксперимент кылышты, ката кетиришти. Бирок 2010 жылы негизделген ишкананы таштап салбай Казакстандагы эң белгилүү жана сүйүктүү брендке айланышты. Өндүрүштү 5 кишиден башташкан. Азыр ал жакта жетекчилик менен чыгармачылык топтон тышкары 60 киши иштейт. Брендтин тарыхы жоолуктан башталган. Анан үй текстили бөлүгүнө ээлешти. Бренд жагында аялдар кийимин чыгара башташты. Бул ынтызарлыкка жана чечкиндүүлүккө толгон кызыктуу окуя. Бул эже-сиңдилердин бири Асел Адилдин чет өлкөдөгү окуусу убагында башталган. Вот за границей училась, и мне когда спрашивали... Мен мына чет өлкөдө окудум жана кайсы өлкөдөн экенимди билгиси келгендер Жапониядан, Кытайдан же Кореядан болосуңбу деп сурашчу. Мындай карасаң европалыкча кийинип жүрөсүң, бирок кайсы бир азиялык өлкөдөн болуп көрүнөсүң. Менде мына мен Казакстандан болом жана бул Казакстандыкы деп айткыдай эч нерсе жок болчу. Ошондо ой пайда болдум. Чет өлкөдө жүргөндө биздин маданияттын бир бөлүкчөсү болушун кааладым. Мекенчилик сезим өзгөчө күчтүү эле, бирок тилекке каршы 13 жыл мурда улуттук орнамент менен кийим же аксессуарлар жокко эсе, мода эмес болчу. Биз бул механизмди ишке киргиздик. Вот. И вот мы запустили, получается, этот механизм.
Кооз оюларды кездемеге түшүрүү үчүн Асел графикалык дизайнерликке окуду. Компаниянын алгачкы 5 жылында принт сүрөттөрүн өз алдынча тартып жүрдү. Азыр анын жетекчилиги алдында ар түрдүү өнүм профили үчүн дизайнерлер тобу иштейт. Бирок дизайнердик көндүмгө үйрөнүү санариптик кездеме басуу боюнча техникалык иштерди түшүнүүгө караганда анча татаал болгон эмес. Анын үстүнө эң башынан эле кездеме кооз гана эмес, табигый жана аллергия кылбай турган болушу керек деген максат коюлган. Когда мы открывали производство, во-первых, найти подходящие... Текстиль тармагы боюнча менде же Индирада атайын билим жоктугун эске алганда, биз өндүрүштү ачкан кезде биринчиден бюджетке ылайык жабдуу табуу жана бизге эмне керектигин, эмне ылайык келерин тандап алуу тилекке каршы абдан татаал болгон. Брать то, что нам нужно, то, что нам подходит. И, честно говоря, в Казахстане и специалистов таких нет. Чындыгында Казакстанда да мындай адистер жок болуп чыкты. Кеңеш ала тургандагы киши жок эле. Өздүк тажрыйба ыкмасы, үйрөнүү жолу менен өзүбүздүн өндүрүштү ачууну чечтик жана жабдууларды тандап алдык. Бул биринчи татаал баскыч болду. Экинчи баскыч адистерди табуу болчу. Тилекке каршы алар дагы бизде жок экен. Бизге сүрөт басып чыгаруу менен иштеген бардык адистерди өз алдынча үйрөтүүгө, ошону менен бирге өзүбүз үйрөнүүгө туура келди. Обучать самостоятельно, ну и, соответственно, самим обучаться. Бизнести ийгиликтүү өнүктүрүү үчүн дем күч жана умтулуу керек деп бекеринен айтылбайт. Бүгүн бул жакшы жолго коюлган. Толук циклдеги өндүрүш, ал сезондун трендин изилдөөдөн, мудбордту даярдоодон, топтомдордун тематикасын аныктоодон башталат. Андан ары кездемеге түшүрүү аткарылат. Казахские курпище, которые стелятся традиционно на пол, мы решили... Бул биздин жерге төшөлө турган салттуу казак көрпөчөсү. Биз аларды кайра эле өзүбүздүн элестетүүбүзгө ылайык бир аз өзгөртүүнү чечтик. Мурдагы биз көргөн салттуу курак көрпөдөй эмес, так ушундай көрүнүштү аткарууну чечтик. Бул ичине салынат, бул болсо даяр өнүм. Башкача айтканда, алып коюла турган сырт кап ойлоп таптык. Бул дагы биздин ойлоп табуубуз. Эмнеге мындай кылдык? Анткени баарында кичинекей балдар бар, коноктор келет. Ал эми буларды өзгөчө учур үчүн сактап койбой, күн сайын колдонууга болот. Эгерде булганып калса, сырткы кабын өзүнчө жууп койсо болот. Чтобы это не хранилось на какой-то особый случай, а могли использовать ежедневно. Если что-то заморали, можно спокойно и верхнюю часть отдельно постирать, чехол отдельно. Ичин дагы эч коркпой жууп алганга мүмкүн. Всё экологичное. Баары экологиялык. Биз салттуу жөндөн баш тартууну чечтик. Мне нужен особый уход. Анткени ага өзгөчө кам көрүү керек. Мында болсо заманбап, экологиялык, эң башкысы аллергия кылбай турган материал. Пожалуйста, тоже можно использовать. Аны баардык жерде колдонууга болот. Булар нактап пахтадан болгондуктан денеге абдан жагымдуу жана сонун. Натуральный, то есть это к телу очень комфортно. Колдонууга ыңгайлуу болгондуктан салттуу көрпөнүн жаңыча жасалган түрү дароо кардарларга жакты. Бирок бычууга жана тигүүгө берүүдөн мурда жердик жайлуулугу жана нукура табигый касиети айкалышкан акыркы сапатка жетишүү үчүн 6 баскычтан өтөт. Это как раз таки у нас идет сейчас процесс. Азыр сүрөт басуу жүрүп жатат. После того, как мы подготовили ткань, Биз кездемени даярдагандан кийин ак чөпүрөккө боек сүртүлөт. Андан соң кездемени жууп жана боекту бекемдөөнүн бир нече баскычы бар. делается для того, чтобы ткань была нанесение принт на ткани. Бул иштер кездемедеги боектор жакшы кириши жана жууганда боегу чыкпашы үчүн жасалат. Бул абдан маанилүү. Азыр биздин бестселлерлер алтындан деп аталган биздин топтомдордун сүрөтүн басуу жүрүп жатат. Адатта биз эң аз дегенде 3 түстөн турган топтомду чыгарабыз жана бул алардын бири. Ал дагы абдан белгилүү. Это уже завершающий процесс обработки, где идет закрепление. Бул бизде иштин жыйынтыктоочу жүрүшү. Мында сүрөттөрдүн боегу материалга кирет. Алар колдонуу учурунда жуулуп же оңуп кетпеши үчүн кездемеге бекемделет. Бул абдан жооптуу учур. Бул кургатуу баскычы, жыйынтыктоочу процесс. Андан кийин кездеме бычуу цехине барат. Этап, после этого этапа ткань пойдет в раскроенный цех.
Оромдор кездемеге баарынан эмес, ушул цехтен түз бычуу цехине жөнөтүлөт. Азыр мында жаңы топтом үчүн майда бөлүкчүлөр кесилип жатат. Андыктан бизде бренд өзүнүн күйөрмандарын таң калтырганга чейин аларды алдын ала көрүп алууга мүмкүндүк бар. Ткани поднимаются с раскроенного. Кездемелер бычуу цехинен келет жана мында даяр өнүмдөр тигилет. Негизги канча машина болсо ошончо кызматкери болушу керек. Бирок бизде жумуш нөөмөт менен биз жаңы иш баштаганда болгону 5 машина бар болчу. Ушундай чакан ором болчу. Кийин албетте машина коштук. Анан атайын жабдууларды алдык. Жаканы, топчуларды иштеткен жабдууну коштук. Биз кийим тигип баштаганда ар түрдүү жабдууларды ала баштадык. Анткени кийим тигүү татаал болот жана өнүмдүн ар бир бөлүгүнө жабдуу алдык. Мы начали добавлять различные виды оборудования. После проверки идет упаковка после глажки. Үтүктөгөндөн кийин буга кийинки даярдык иштер бүткөн болот. Этикеткалар бекитилет жана баары таңгакталат жана дүкөндөргө жөнөтүлөт. Это все упаковывается, отправляется по магазинам. И вот, допустим, вот это наша новая коллекция. Коллекция называется кисти. Мисалы мына бул биздин жаңы топтом. Ал кесте свитшоту деп аталат. Аларга биз сайма колдоно баштадык. Бул дагы тигилген партия. Азыр ал сапат текшерүүсүнөн өтөт. После этого Сапаты текшерилгенден кийин таңгактоого жөнөтүлөт. Бул дагы үлгү катары тартылган сүрөт, жолборс. Биз башында баарын тажрыйба кылабыз. Бир нече вариант болот. Ксения кандайдыр бир тигиш тандап алат. вариантов там Ксения Мына бул жерде ушундай тигилген. Бул жагында башкача. Баарын миллиметрге чейин тандоо керек. подбирать. Акыркы вариант жакканга чейин баарын эксперимент кылабыз. Байкап көрөбүз. Биз бир канча кездемеге ар кандай ыкмаларды жасап көрдүк. Анткени буга жабдуу мүмкүндүк берет. Албетте, тигиштен көп нерсе көз каранды. Мында тигиштин бир түрү бар. Бул колу менен тиккендей көрүнөт. Мында болсо ал башкача көрүнөт. Вот как раз таки имитация ручного. А здесь уже по-другому он смотрится. Көрпө, жаздык, жууркан, дасторкон, колаарчылар. Мында ар бир өнүм улуттук кооз сүрөттөр жөнүндө гана эмес, үй бүлөлүк баалуулуктар, каада салттар жана кайтылуу казак меймандостугу жөнүндө айтып турат. Бул өнүмдөр үй бүлөлөрдү бир дасторконго чогултуу же конокторду жумшак көрпөгө жайгаштыруу үчүн түзүлгөн. Атүл мурда ар бир үйдүн дубалында илинип турган килемдер биздин топтомдон орун алды. Это вот наше новое экспериментальное направление. Коллекция называется кисти. Это Бул биздин жаңы эксперименттик багыт, топтом кесте деп аталат. Азыр бул өндүрүш үстүндө. Биз эмнеге бул идеяны ишке ашырууну чечтик. Бул Аселдин идеясы болчу. Ал дагы керебеттин тушунда чоң эне өз колу менен сайма сайган килем илинип турганын дайыма элестетип жүрчү. Ал менин да эсимде. Сыягы ошол эскерүүлөр биз үчүн абдан жагымдуу болсо керек жана биз ушуну өзүбүздүн өнүмдөрдү байкап көрүүнү чечтик. Анткени бул дагы биздин көркөм өнөрдүн, каада салттын бир бөлүгү. Мына ошол килемдерди элестеткен дизайндар тандалып алынды. Албетте дүкөндөрдөн да ар түрдүү дизайнды карап көрүүгө болот, бирок так ушул килемдеги кол менен иштетилген сайманы элестетет. дизайн, но именно метод имитация, да, ручной вышивки на ковре. Вспоминала как-то апамдын сандыгын. Вот там. Мен бир жолу апамдын сандыгын эстедим. Биз аны ачып көрчүбүз жана биздин чоң энебиз диванда отурган кезде анын артында дайыма ал өзү жасаган кара кесте илинип турчу. Очень традиционный. Ага өзү сайма түшүргөн болчу. Ал абдан салттуу буюм катары көрүнөт. Кровать. Азыр жаш дизайнерлер абдан көп колдонуп жатат. Анын керебетинде өзү саймалаган ушундай кооз түрдүү үй буюмдары бар болчу. Хотелось как-то Жана ошол эс тутумдарды кайра жандандырып жана кайра иштетким келди. Так ушундай саймасы менен ушундай топтом жаралды. родилась такая коллекция. Именно с вышивкой. Брендтин топтому бул өнүмдөрдө жанданган эң жагымдуу эс тутумдар. Эже сиңдилер эски салттарды кайра жаратуу үчүн улам жаңы ыкмаларды таап жатат. Жакында бренд автордук чайын да чыгарды. Бул чай баарлашуу үчүн деп аталат. Ал адамдын көңүлүн жубатып, боюн жылытат. Казактын чай ичүү салтын эске салат жана аны өзгөчө жагымдуу кылат. Это в первую очередь семейное начало.
А везде, в каждом... Бул биринчи кезекте үй бүлөлүк башталыш. Ар бир өнүмдө абдан кылдат мамиле бар. Улуттук өзгөчөлүккө, элге, үй бүлөлүк баалуулуктарга сүйүү байкалат. Адилдер кийим чыгара баштаганын жакында эле көрдүм жана билдим. Аларда эркектер багыты жоктугу ойлонтот. Бирок ал дагы пайда болот деп ишенем. Анткени үй бүлө бар жерде үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү бар болот. Потому что там, где есть семья, там есть все члены семьи. Это наши традиции, которые мы сохранили, которые мы накопили. Булар биз сактаган, биз топтогон биздин каада салттар. Бизде тарыхыбыз абдан зор жана бай. Биз аны так ушундай заманбап чечмелөө менен берүүнү чечтик. Мы очень Биздин казак маданиятында баланын төрөлүшүнө, бала алгачкы кадамын таштаган тошоо кесүү салтына же үйлөнүү үлпөтүнө байланышкан ар түрдүү окуяларды майрамдаганды жактырабыз жана баардык ушул иш-чаралардан өзүбүздүн өнүмдөрдү көрөбүз. когда сватовство, и на всех этих мероприятиях мы видим нашу продукцию. То есть, когда наши покупатели... Башкача айтканда, биздин кардарлар аларды сатып алат жана белек катары тартуулайт. Адатта биздин салтта конокторго эң кооз буюм ырыолонот. Жана так ушул биздин өнүмдөрдүн белек катары берилгени албетте абдан баалуу болуп саналат. В таком виде, как подарок, то, конечно, это тоже очень ценно. Улуттук каада салттарды сактоо жана аларды заманбап көрүнүштө кайра жаратууга, дизайнерлер өндүрүштөгү инновацияларга дайыма энтузиазм менен карайт жана жасалма акыл эсти пайдалануудан өсүш мүмкүнчүлүгүн көрүшөт. В своем творчестве мы сейчас не используем искусственный интеллект. Биз азыр өзүбүздүн чыгармачылыкта жасалма акыл эсти колдонбойбуз. Тилекке каршы биз аны колдонуп көргөнүбүзгө андан алынган натыйжа азырынча бизди ыраазы кылган жок. Бирок эми келечекте бардык дизайнерлер кандай болсо жана кайсы бир деңгээлде муну колдонот деп ойлойм. Менимче жасалма акыл эс кызыктуу нерселерди түзүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Возможность создать что-то интересное. Вот один из очень простых и понятных способов носить. Ошондой эле эң жөнөкөй бирок натыйжалуу ыкма. Но очень эффектный способ. Просто платок сложить. Жоолукту ушундай 3 бурчтук болгудай кылып бүктөп, бурчтардын артынан байлаш керек. Перевязать сзади, но не затягивая сильно, так, чтобы платок спереди был. Бирок жоолук алдынан жакшы көрүнүшү үчүн катуу тартпаш керек. Теперь еще один способ. Эми дагы бир ыкма. Бул жоолукту тасма кылып бүктөш керек. Нужно в ленту. Анын четинен ортосуна чейин бүктөйбүз. Мына ушундай тыкаан тасма болуп калды. Такая аккуратная лента. Башыбызга алып келебиз. Надеваем. Бурайбыз жана артынан байлайбыз. И завязываем сзади. Үй бүлөлүк салттарды аялдын баалуулугун көрсөткөн жана аялдын күчүн жана туруктуулугун сыйлаган кызыктуу буюмдарды түзүү брендтин маанилүү бөлүгү. Эже сиңдилер өз мекенинде ири технологиялык процессти нөлдөн баштап уюштуруу, күчтүү брендти өнүктүрүү, алар өздөрү сыяктуу эле назик жана ошол эле учурда күчтүү аялдарды колдонуу өздөрүнүн миссиясы деп эсептешет. У нас в производстве вообще в целом очень много женщин. Биздин өндүрүштө негизинен абдан көп аялдар иштейт. Аял калктын эң аярлуу катмарынын бири десек болот. Биз өзүбүздүн аялдарга шарттарды түзүп беребиз. Бирок бул үчүн тиешелүү эмгек шарттарын, жайлуу шарттарды, шайкеш иш тартибин түзүү зарыл. Биз ушунун баарын аткарганга аракет кылабыз жана жасап жатабыз. Это все мы пытаемся реализовать, и мы это делаем. Потому что мы тоже заинтересованы. Анткени биз өзүбүздүн аялдарга кызыктарбыз. Анткени алар тукум улоо үчүн милдеттүү. Алардын ден соолугу чың болушу керек. Андыктан аларга дагы тиешелүү шарттарды түзүү керек. Бул анын ичинде чоң социалдык жоопкерчилик болуп саналат. Поэтому я говорю, это большая социальная ответственность в том числе.
Балким бренд жакынкы келечекте казакстандыктарды таптакыр күтүүсүз жаңылыктары менен таң калтырат. Анткени бул кыздар тажрыйба жасоону эч качан токтотпойт. Алардын брендинин өнүмдөрү Астана, Алматы жана Шымкенттин дүкөндөрүнө коюлган. Алар Казакстандын башка шаарларында пайда болсо жана ар ким ошол өнүмдөрдүн жардамы аркылуу жакындары менен кайталангыс көз ирмемдерди түзө алса, анча таң калуунун кереги жок.